Саламатсыздарбы кино сүйүүчүлөр, сиздер менен чоң экран программасынын жаңы сезонунда жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ал эми биздин төрүбүздөн орун алып отурган коногубуз биз жакшы көргөн, сыйлаган белгилүү актриса Гүлжамал Мамытбекова. Маегибизди баштоодон мурун дал ушул каарманыбыз тартылган тасмалардан үзүндүгө көңүл бурабыз. Сасып кетип барбы? Биздин үйдө сасыган нерсе барбы? Кантип кармайбыз биз аларды? Бий деп чыгарып сал деле. Көтсүңөр деп чыгарып сашка. Ошону. Жана келесі атасы күнөлүү. Света. Ком Светиңди өчүрө чабайм азыр, я. Ой, азыр андай эмес. Самат мектепке барганга чейин эле бүт тамгаларды үйрөнүш керек. Эртең базарга барып балама алипе сатып берем. Алипе мага кереги жок. Кантип кереги жок? Окуганда үйрөнөсүң да. Неге? Куйбайсыңбы? Өлүп баратасыңбы? Куям азыр. Кой отур. Жан атам берсиңа мен ал жак деген. Ой, куюп атпаймынбы? Эмне болуп баратасың? Ай болдугула. Берчи чайың, нормально берчи. Эмечи. Балекетичкир. Ушинтип эле элдин катарынан чыгып басып жүрөсүң. Турба. Үйгө келин отургузбай. Турчунар аркылуу үйрөтпөй, сенсиз деле билем. Эмне болдуңар? Салдым. Эми дагы сал. Салып алдым уже. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Алгач эле келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахматыбызды айтабыз. Алгачкы суроом, чыгармачылыктагы акыркы жаңылыктар же акыркы жолу кайсы киного тартылдыңыз? Биринчиден саламатсыздар. Ушундай кыштын ушундай күндөрүндө, жылдын аягында, жаңы жылдын астында дебеймби, ушундай куттуу, жылуу студияңа чакырганга ыраазычылык билдирем. Саламатсыздар, жалпы телекөрүүчүлөр. Сурооңузду кайра айтсаңыз. Акыркы учурдагы чыгармачылыгыңыздагы жаңылыктар акыркы жолу кайсыл кино? Акыркы эми азыр эле жаңы эле көрсөтүп кетти. Байкуш деген кинонун экисин тартылды. Бири былтыр тартылган, экинчи сезон тартылды. Анан эми продюсер менен сүйлөшүүлөр өткөнү жолу сүйлөшсөк, буюрса элдин талабы жакшы, кабыл алуусу жакшы болуп атат. Кудай буюрса 3-чүгө даярданыңыз да деп бир аз кичине мындай кулакка аш кылып кетти. Буюрса 3-чү тартылат го деген ойдобуз. Эң сонун. Ал эми айтсаңыз, кино тармагын эмне себептен тандап алгансыз? Мен өзүм кесибим театр жана кино актрисасы. Театралдык окуу жайын окуп бүткөм да. Анан эки тармакты бирдей да. Анан көбүнчө негизи биз театр актерлорубуз да. Анан театр менен кинону чогуу алып кетет да. Үйрөтөт, окуйсуң деп ошо кесибим ошол. Анан ошо киного тартылып жүрөбүз. А так иштеген жерим Бишкек шаардык Арсен Омуралиев атындагы театрда иштейм. Иштегениме мына быйыл 22-жылдын жүзү болду. Ушу бир театрда иштеп келатканыма. Ошондо канча жашыңыздан баштап тартылып калдыңыз? Киного деген мен эң эле алгачкы биринчи кином Боз салкын киносу болду. 2007 тартылды го. 2007 ошол жыл тартылган. 2005 ушу 2005 унутуп калдым да, бир ушу 2005-2007-лердин ортосунда алгачкы кином ушу Боз салкын Ажар деген келиндин ролу. Элдин баары ошол кино менен мен таанылдым, чынын айтсам. Жүк баскан жеңедешип, көп тамашалашып, барган жерден таанышат. Ошол. Ошо Боз салкын деп калбадыңызбы? Ошол Боз салкындагы аял затын образына сиздин көз карашыңыз кандай? Бул образ эми киного Эрнис Абдыжапаровдун киносу да кастинг болуп, актерлор биз сыяктуу баары эле барышат, кызыгат кино тартып, ал кезде кино тартылып, жаңы кино башталып келаткан. Айыл өкмөт киносу, ага да баргам, кинопроба, эл катары барып өтпөй алгам, видео пробадан өтүп, анан видео пробага жетпей эле өтпөй алдым да. Анан ошону аябай биздин театрдын актрисалары ойношуп, 2-3 барып ойноп келишти. Кесиптештерибиз көп тартылышты айыл өкмөткөчү. Анан эле деп ичиңде артист болгондон кийин эмне үчүн мен киного өтпөйм, апай, эмне деп аябай мындай кайгырып, бир аз кичине жаман болосуң, актер болгондон кийин жана генералдык деңсегин солдатпы дегендей ушу эмне кино мен түшпөй турбаймынбы деп аябай жаман болгом. Анан Боз салкын болгондо да эл катары барып пробага, анан эле караны видео проба алса эле алар сулуу актрисалар чачтан чыгарып, жолуктар мындай сулуу кылып салынып, өзүнчө эле тимир сөйкөлө түрүлөп салынып, анан мынтип карап турам, айтып атпайм, Эрнис байкегечи айылдын келиндери андай эмес да, мындай эле такылдап, мындай эле жол салып, лакылдап, мындай эле да. Мен көргөн билем да, мен эле нарындамын, айылдык кызмын.
десем, оода деп, аябай ушундай сонун жумшак кичине, оода чын деп ана момду лакылдап эле момундай болот десем, ошентип атып мен өтүп кеткем, ошондон тартылып калдым. Демек сиз дагы ошо кастингден өткөн экенсиз, ооба, кастингден эл катары өткөм. Анан бул образы болгондо эми болот го, бир үй ар кандай үй бүлө болот. Бирөө урушпаган, бирөө урушуп, бирөө кайра сүйлөшүп, урушуп алып эле кайра табышып кеткен үй бүлө ошондой. Анан бул кинода айтпайм, бир эле аял эле болчу да, жолуксам жүк баскан эле болчу, бир эле. Анан агайга ошондо да сунуш түшкөн, бизде мен да айтып атпайм, агай менин күйөөм жокпу бул кинодо десем, жок, эми күйөөсү жок эле мындай эле аял деп анан ошондо камчыда барып калыптыр. Камчы экөөсү аял, экөөсү мынтип чын аял көз алып калды. Давай деп атып эле сценарийде жазылган эмес, бизге тим эле өз импровизация менен ойноо ошондой образ экөөсүгө жаралып калган да, ошо. Жакшы. Ал эми ошо кинодон сырткары негизи эле ошол аялдардын коомдогу орду жөнүндө кандай ой пикириңиз бар? Аял коомдо эне, аял, карындаш, сиңди дегендей. Эми азыр акыркы могу сетте аябай катуу чын эме болуп кетти, кандай зомбулук, зордуктарга кабылып атышат. Көз карашым аябай ушундайга жаман катуу кайгырам, аябай катуу болдум, жана жаш бир кыз кулак мурун кестигин, мен тим эле канча күн жаман болуп жүрдүм. Ушундай мындай аялдар эле эмес, баланы бир соцсеттен көрсөтөт го, ушу такыр көрө албайм. Билбейм, ушуга чейин мындай кандай адамдар ушинтип сабап аткандарын такыр өткөрбөйм. Баланы да уруп атканды, шып мындай ушундай катуу зомбулуктар көрсөтүп такыр көрө албайм да. Ошону өткөрөйм, бирок ушундай жаман кайгырам. Чын аял кишини аяш керек, эне, апа, жар дегендей. Ошо. Ал эми ошол негизинен бул Голливуд кинолоруна карасак, мисалы, өзгөчө белгилүү актерлорго мындай бут тосуулар, өзгөчө айымдарга бут тосуулар же болбосо кандайдыр бир атаандаштыктар көп болот эмеспи? Ал эми ошол сизге дагы ушундайлар болобу? Кыргыз киносунда атаандаштык, азыркыдагы кесиптештериңиз менен мамилелериңиз кандай? Эми биз кыргызбызда андай атаандаштык деген баягы деп ичара мындай эме болосуң, жок мындай. Сиз белый зависть деп коет го. Мен мисалы кесиптештерим менен катышабыз, тең туштарбыз. Биз Кыргызстанда актерлор аз элебиз. Бирибиз билебиз. Анан кече мурдагы эле бирөө айтып атпайбы, менин классташым ушундай актриса деп анан айтып ажарды бир театр иштейт экен. Тааныйм деп атпайбы. Какта тааныйсыз дейт. Тааныйбыз. Бизде кичирээк эле актерлор аз эле, таанымалчы. Анан ошон үчүн баарыбыз мындай билебиз. Анан ансандай кино түшүп жүргөн кесиптештерибиз чогуу иштейбиз, чогуу театрлар роль ойнойбуз. Анан андай атаандашуу чисто чармачылык болот да, адамды ичибиз күйүп, ийде андай мындай чында эле менде жок. Анан менде да ушундай эме да, кандай десем, кээ бирлер кастинг болсо, мисалы, мен туура келбесем, ушундай сыяктуу жаш актриса барбы, 45 жашта, 50 жашта актрисалар барбы дейт. Мен бере берем, тааныган актрисаны бүт телефондон бере берем да, андай болбойт. Кудай буйруган тартыласың, түшөсүң, туура келбесең тартылбайсың. Мындай кейип кепчи, мен деле киного түшпөй алдым, кино мени не тартпайт деген эме жок да менде мындай. Эми буйруган жок, буйруса тартыласың дегендей да. Буйруп койсо мындай болгондо бир кино башталып калды, жана Гелинка сериалы. Ошо Гелинкада ошо апасын сценарий жазганда сизди карап жазгам дейт. Элдар деген Турдуманбетов бала режиссер. Ушакта Манастан бүткөн бала, өзү кыйын режиссер, буюрса аябай жакшы өсүп келе жатат. Ошол Гелинка сериал тартканда ошо апасына мени көрүп эже деп сүйлөшүүлөр болуп, ошондон сценарий жазылганда макул болуп тартылар келгенде, убакыт келгенде бизде эмеден чет жактан Россиядан режиссер Захарова келип Чеховдун Вишневый сад спектаклин алып, ошо Раневская чоң башкарманы мага берип койгондан чыгара албай калдык да. Биз ушу театрга байланабыз да. Чыкпай калып, анан айттым, мына деген айттым, ушундай болуп калса, ой атеже деп эле калды да. Анан эле башка актрисаны тартты. Аны мен 4-5 сценарий серия тартылып бүткөндөн кийин аганча кином деле бүттү. Болбой калды эле калгам. Анан эле баягы кинода ар кандай болот да, мындай кыйынчылыктар көп болот. Кино тартып койсо оңой дейт да. Мисалы, ошол эле тартылып аткан үй, эси аренда тартылат да. Ошонусу бербей калыптыр. Жок деп кино ойлошот да, кино сен тартыла берсин деген мен кино мындай да. Кино тарткан мен даурап эле бирөө айткан эле көчө эле барып калышат да, даурап эле толтура кинонун артына көп киши бар эмеспи, турат эмеспи. Анан ошол эткенен анан койду, үйүн бербей калышыптыр. Үйүн отказ кылгандан кийин эле эмне кылабыз болуп, анан тиги кызды ата-энесиникине кетирди болуп, ошода жүрүп бир аз аял күйөөсү мындай кичине үй бүлөдө болот го, чырылдашып кетти болуп, ошондон тиги кыздын мамасынан кайра мени кылып атпайбы. Кылып анан эле уже арена тартылгандан кийин тиги кызды кайра үй бүлөсү менен жараштырып,
көзү менен жараштырып кетирип туруп анан эле өзү биздин да балабыз болот да, Манас деген. Ошо балабыздын окуясы кетип, андан кийин 3 сезон тартылып калды. Ошондой сыяктуу буйруп койсо тартыласың. Антип буйрубасам, монтип, эмне деп тимеле башың жерге уруп керек эле жок да. Эң сонун ал эми ошол ушул күнгө чейин канча кино тасмага тартылдыңыз? Жана өзүңүзгө жаккан, аябай өзүңүз жакшы көрүп ойногон роль кайсы роль? Эми буга чейин кээде эненин кыска кинолор деле бар да, ошентип болуп көп эле болуп кетти. Эми санап аптырмын негизичи. Эми өлө көп деп айта албайм, бирок мындай ошо эсебин көп биле албайм да, бирок ушундан эң мага жаккан жана сериал үй бүлөлүк окуялар деп. Мен да ошону айтайын деп ошол эненин образы аябай жагат, үй бүлө, балдар кантип тарбиялаш керек. Өзүм деле көрүп, деп чындай, мен деле энемин, балдарым бар, анан көрүп туруп карап, мен тиги киноду монтип үмүттөнүм элем деп ичимен эме болуп калам да. Анан көп аялдарга өткөндө бир тойго барсак да, бир илгери барсак, Гүлнара Кахарова эже барга, ошонун 7 баласы бар эже эмеспи, аябай сыйлайм. Ошол эже айтып коет, ай, мынча балам болсо да сен ошо эме киноңду көрүп, ошо мен тарбиялайм мен баламды депчи. Айыл жерине барсак да жакшы абал алышат, ошо менен чын эле таасирдүү кино, тарбиялык, мааниде жакшы кино деп ошону ошол кыргыз элинде да ошол тасма, ошол сериал менен сизди аябай таанышкан. Мен дагы көргөндө аябай бир өзүмө да көп таасирлерди алчумун да. Ошол сиздин акыл кептериңизди айтасыз го, ошол жактагы балдарыңызга берген тарбияңыз, үй бүлөнүн ичиндеги ошол ар бир жазган жерлериңизге чейин аябай эрежелерибиз бар. Эрежелериңер да аябай жакчу да. Ал эми негизи эле бул кино жаатында көргөн кишиге оңой көрүнөт эмесми? Кино тартылып коюптур деп сын пикирлер көп айтылат. Ал эми ошол сиз канча түйшүгү бар экенин сиз жон териңиз менен тартып көрсөңүз керек. Ушундай учурлар болобу? Ушул кесипти тандабай эле койсом болмок экен деп кыйналып кетип, баарын таштап салып кетип калгыңыз келеби? Ооба, биз айтпайм, мен театр актрисасында. Анан мага Кудай шүгүр аябай мындай жеңил дегеним кандай, үй бүлөм, жолдошум ушу чыгармачылык тармакта ошон үчүн түшүнүү менен мамиле. Канчалаган татынакай, супсулуу таланттуу актрисалар бүтүп келет, театрга киришет, татынакай жаш, анан эле иштейт, анан турмуш жолуна аттангандан кийин эле үй бүлөлүк шартка байланыштуу кээ иштелбей калат. Иштегендерге кээ бирлер кыйналат, кээ бирлер ушундай эки ажырым жолго түшүп калышат, түшүнүшпөйчү. Ошо анан мага ал жагынан аябай орусча айтканда повезло дейинби, жакшы. Анан бирок кинонун түйшүгү чын эле кино жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Кино кыйын. Үй бүлөлүлөргө, мисалы мага деле актриса жолдошум үй бүлөм чыгармачылык болгон күнү деле кыйынчылык туудурат. Түнкү жана ночной съемкалар болот, үйгө кээде келбей каласың, жатып иштеген съемкалар болот, мисалы сыртта көлпөлдөн тартылып калат. Кыйын эле. Кинонуку оңой деген менен чын эле айтканда бат эле көрүнө берет. Секунд бур артынан үшүүсүң, мустайсың, суу кечесиң, тоңоосуң, ысыйсың. Баарына чыдаш керек да. Кинонуку түйшүгү. Кино кыйноо деген бекер айтылбайт да. Кино кыйноо деп. Ошо кыйноолорго туруштук берип, иштеп, тартылганда сүйүнүп, кээ бир жерде макул болуп, кээде мындай жакпаса отказ кылган күндөр деле болот. Кинолордун баарында түшө бербейсиң, ар кандай да жүрөгүңө жакын ушундай. Демек, ролдорду дагы өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын караштырып тандап алат экенсиз да? Ооба, албетте. Өзүм табитиме жараша, кээде окшош акыркы күндөрү көп кинолордон мындай эме кылып атам, отказ кылган болуп калып атат, анткени окшош образдардан кээде чын эле. Аны режиссерлор делечи бир көрүп алса ошончо эле тарта беришет да. Келин болсо келин, урушчак болсо урушчак кылыпчы. Анан кээде ошондо бир-эки жолу бир сунуштар түштү. Анан баш тартып койдум. Жок, окшош кечке эме калбай эле коеюн деп. Бизден бир улуу режиссер бар, Казак Парманов деген агай айткандай, умейте отказывать деп. Кээде ушундай боруң түшүп эмете бербегиле депчи, ансандай. Ал эме эмес, өзүң чын эле кээде болот. Качып түшпөй эле коеюнчу, окшош баягыдай эле экен. Кой деп ушундай бир-эки жолу ошондой баш тартуулар болду менде. Ал эми өзүңүздү дагы кайсы ролдордо көргүңүз келет кино тармагында? Башкача кыялданган бир ролуңуз барбы? Ооба, кыялдан ролум албетте бар, театрда бар дегендей көп ойной элек ролдорум көп эле бар. Анан кинодон эле моон ойносом дейм, мен мындай жана Голливуд кинолорун көрүп, ушундай кино тартылса бизге, ушундайлар жакшы кинолор чыкса дейм. Жолук эмес, традиционный баш тартып эмес мындай.
автомат кармап, мылтык кармак мындай кандай боевик деп кой ошондой кино түшсөм дейм да, ушундай мындай психологический драмаларга түшкүм келет да, ушундай чистам ачылып ошондой кинону баланча роль дебейм, бирок ошондой сыяктуу кино өзгөчө мындай өзүмдүн образым чыгып бөлөкчө кылып туруп сындырып түшкөндү каалайм да. Эми буюрса балким ал күн да келип калар. Сөзсүз. Ал эми ошол кинодо өзүңүз баалуу эмнени бере алдыңыз жана эмнени жоготтуңуз? Кино тармагында деги эле. Эми жоготтум айта албайм. Же мындай бере алдыңыз, өзүңүздөн бердиңиз дегендей. Жоготкон жокмун, бирок көп нерсени өзүм үйрөндүм дейм да. Чын кинодон аябай өстүрөт, чын эле айткандай. Баягы мисалы мен партнерлорум иштешип жүрөм, көп партнерым бар, аябай мындай жардамда берет, иши өсүп көрүп, ай деп аябай суктанып, 1-2 дубльдан эле ойношкон суктанам, ай деп ошолорго теңелейин деп кокуй деп тим эле жаттап мындай уят болбойм. Мен акыры ушундай болуп калдым да. Мындай жаш режиссерлор көп болуп кетпеди азырчы, ошолорго уят болуп калбайын, могу эже мүтпесин деп аябай даярданам, кадимкидей ойлоп, заранее сценарийди алып, ушундай мындай жумушумду так аткарайын деп мындай алдын ала даярдык көрүп, аябай ойлонуп, ушу акыркы учурда жаш балдар кыйын тартып атпайбы кинолордучу, ошолорго уят болуп калбайм, эже мындай эле турбайбы дебесин деп аракеттенем аябай. Ошо көп нерсени таптым, үйрөндүм, көп кинодон үйрөндүм, жоготкон жокмун. Дагы алдыда негизи бул үйрөнүү менен өсөт да адам. Дагы деле үйрөнүп келатам. Жаш болсо да балдардан алып кетем. Балким алар да менден алып аткандыр, бирок ошо көбүнчө үйрөнүүдүн үстүндө болдум да. Эң жакшы. Башка кинолордон мисалы бир актрисаны көрөсүз да, кинону көрүп атканда мен болсом бул ролду башкача аткармакмын, же болбосо мен тартканда мен башкача сүйлөмөкмүн деген учурлар болобу? Ооба, мындай көрүп мисалы жактырам да. Өткөндө кино мисалы мен теңдушум, Альбина Имашева көп кино түшүп жүрөт, Талайкан Абазова эжеле түшүп жүрөт. Ошолордун чарбачылыгын баалайм, иштеп, изденүүсүн жактырам. Анан ошолордун тартылган киносун көрүп, ай деп кандай ойномок элем мен дейм, кандай ойномок элем деп элечи. Ушу деп калам, кандай ойномок элем, кандай болмок элем, меники деп эле калам да, кандай жеткире алат белем, ушундай ойной алат белем деп ушу суктануу менен да. Ушундай ойнопсом кандай ойномокмун деп менде эле болот дейм. Актриса катары ал ар бир актриса, актерлордо болот да. Ушу ролду алсам кантет элем деген. Ооба. Ал эми кийинки суроом бул акыркы учурдагы кино, дүйнөлүк кино индустриясына болгон көз карашыңыз жана анын ичиндеги Кыргызстандагы кино чөйрөсү, эмнелерди мисалы эмнелер жетишсиз, эмнелер жакшы колдонулуп келет, кандай ой пикириңиз бар? Эми дүйнөлүк кино индустрия өнүгүүнүн үстүндө эле болуп атпайбы, караптын бир башкача, өнүгүүнүн үстүндө графически бир башкача туруп чын айткандай оозуң ачылат да. Эми ошого кыргыз негизи баягы чудо кыргызское кино деп илгертен эле мына кыргыз мына Чыңгыз Айтматов атабыздын быйыл 95 жылдыгы кинолорунун мындай чаармалар негизинде кинолор кандай чудо кыргызское кино болбоду эле, ошолордун негизин тартылып келет. Биздин кыргыздар өтө таланттуу. Анан чын эле жаш балдар өсүп келе жатат, чын убагында кино билесиз бир убакта тим эле тартылбай эле. Биз мисалы ошондойго туш болдук да. Биздин убагында мисалы биздин жаштыгыбызда мындай жаш ошо мындай окуп жүргөн кезде кино деген жок болчу, кино бүт мындай аксап, анан ошол кезге туш болбой калдык. Эми тартылып, асастан болсо жаман жаш эл өзү иргеп, көрүшкөндү көрүп, калгандар калып, мындай иргеле электен өтүлүп калып атат чын элечи. Жаш кинону эл кайра көрөт. Ал эми жанагындай болбой калган кино мынтип бир көрүп эле анан калып калат ошончочу. Ансандай жаш балдар өтө көп таланттуулар. Ушул жакта Манастан бүткөн кандай таланттуу балдар бар, чыгып келе атышат. Мисалы мен баса белгилеп кетсем, мисалы Руслан Акун режиссер, ушундай ошол баланын киносуна тартылгым келет. Умтулам, ушул баланын кинолоруна, кастингтерине барам. Эми азыр ушу акыркы жакшы чыгып атпайбы жаш кинолорун көрүп турам. Көп жакшы келаткан режиссерлор көп аябай. Мына азыр деле Кыргыздын тамашалоочулар балдар тартып атпайбы? Кыйын жакшы тартып, жакшы балдар тартылат, кинолор тартып атышат. Ошо алардын киносуна түшкүм келет. Жана Ради кандай сонун режиссерлор өсүп келатат. Буюрса жакшы, келечеги аябай жакшы. Тим эле азыр бизге аябай батпайт кинолор чыгып калбадыбы? Жакшы өсүш бар, аябай жакшы өсүш. Аларда азыркы бүт профессионалдык деңгээлде тартып атышат, профессионал актерлор чакырып атышат. Ошо бир кезде жак-бак болуп тартылып калбады эле мындай. Ушундай болуп атпайбы? Атаң чыгып блогер жак-бак тартат. Бирок чында эле
профессионал артисттер менен иштешип өтө жеңил, өздөрүнө да жакшы деп аябай барган сайын көп кинолорго тартылганда ошондой жөнүндө сөзсүз болот. Сон болбоду, жеңил иштедик деп алар деле кыйналганды жаман көрүшөт да, анан чынында кээ эле кыйнайт. Ар ким өзүнүн ишин кылса деген бир чети бар го. Анан эми бул кинонуку типажың туура келсе тарта берет эч. Бирок чын эле профессионал, мисалы студенттер бар биздечи. Именно ошо актерский тармакта жаш актер, актрисалар бар. Ошолордун өткөндө киносун көрдүм. Бир кино тартылып, деги Кан урсун деген кино. Жаш балдар, актерский бүткөн балдар, студенттер сонун көргүн келет, көргөн сайын суктанып, ай деп, жаштык өзү эле сулуу да жаш кыздар көрүп, ай депчи. Ошондой мен ойлойм, ушу профессионал жаш актер, актрисаларды көп тартылса, кино дагы өнү өсөт болуш керек буюрса. Ал эми ошол кыргыз фильмдеринен эң жакшы көргөн кайсы фильмиңиз жана эмнеге? Эмнеси боюнча жакшы көрөсүз аябай? Кино Эски болобу, жаңы болобу айырмасы жок. Эми эски Бакайдын жайыты, ошо кинону аябай жактырам. Эми аны көрбөгөн эл жок болуш керек. Ушундай аябай көргөн сайын илгери биз ошо отура алып баарыбыз кино көрчүбүз да, ал эстечи ушундай кинонун түрүн көрүп, анан мен кинону сүйүп калганда себеби биз нарында бет маңдайыбызда жаштык кинотеатр бар, ачык асманда. Мен өзүм Нарын шаарында окугам да. Бетмен анан илгери жазып койчу. Скоро, сегодня дегенчи. Скорону көрүп алганда эле баягы сыр менен жазат да. Анан Индиянын кинолорун шумдук көрдүк го. Анан кийинки жана Американ киносу, эми Кинг Конгторго атып чыккан кезде аябай эмелер көрөсүз. Анан эле ошону менин деле кыялым бала кезинде. Ошо бала кезимде калып калса керек да. Кандай бактылуу деп жана механиктерди ушундай бала чумда кинону коет го. Тетип үстүнө жарыктан берип мындай кино көрүп аткан, кандай бактылуу ушу киши күндө кино көрөт, төрүлөп көрөт. Ушундай болмочу. Анан ошентип механик болгум келчү, кино болгум келчү да. Кандай бактылуу ушундай болсом өлө чырап күндө көрмөкмүн, досторум алып келип көрмөкмүн депчи. Анан жана сырдаган жазат да, эме сыр менен, челек менен, кызыл менен эмеле суп-сулуу кылып жана трафарет менен жазышат. Алар көрүп алып да, ай, ушундеп эме жок дене жазсам, ушундеп деп. Ушундай кыялы бала кезинде ошо кино, ошо театрга да ошол себепчи да болуп калды, ошо кинонун түрү менен көрдүк. Аябай ата-энелерибиз киного аябай жиберчүбүз да. Эми эле кошуну күндө болсо, мисалы, 10 күн кино көрсө, 10 күнүн бир 5 күнүн жөн эле көрчүбүз. Ар бир кинону жөнөткөргөн жокпуз. Келген ар бир кинону көрүп чыктым да. Ошо менен таасирлендим. Индиянын киносу менен дегендей. Ошентип Кыргыздын кинолору менен отуруп телевизор көрчүбүз да. Ошондой кинолор менен өсүп, акыркы кийинки чыккан кинолордон деле Байкуш жагат, өзүм катышкандык үчүн жакшы кино болгон, жаш балдардын киносу, белгиси машуу, Темир Бирназар киносун жакшы, тарбия мындай мааниси жакшы го. Айыл өкмөт биринчи таттан Эрнис Байкенин кинолору. Ошо жакшы, баягы жаман жакшы дейм, бирок көп кинолору жакшы деңгээлде. Ооба, тартат, ооба, жагат. Негизи өзүңүздүн балдарыңыздын чыгармачылык жагына, кино жаатына кызыгуусу бар болсо колдойсузбу? Кандай көз карашыңыз бар? Балдарым ошо мындайда акыркы күндөрү мен тартылган кинолорго алып барып атам. Болбосо үйдөн чыкпай эле телевизор жана сотка интернеттен, азыр телевизордон да эле коелу, ютубтан чыкпай жана оюндарга эметет да, анан басып көргүлө деп 2-3 жолу кинолорго алып бардым. Мен тартылган кинолордун 3-4-өн алып бардым. Кызыгып калышты. Жакшы экен, барабыз деп калды да. Анан эми балдарым чыгармачылыкка азыр кичирээк болуп атат. Анан эми балким чоңойсо, эгерде ушу кесипти аркаласа, колдойм, актер болом, режиссер болом десе, албетте жок дейбиз, колдойбуз, каалайм. Балам да мындай кино тартса, киного чыкса, ойносо жакшы да. Ошо көбүнчө режиссер болгонун каалайт экенсиз. Мен ушу режиссер болсо дейм да, театрбы, кинобу да тандабайм да, бирок мындай ушу балдарыман режиссер чыгат го деп ойлой берем да. Ошо улуу баламды ушу мындай аябай бир башкача жан дүйнөсү бөлөкчө да ушуну чыгабы дейм, айтпайм мындай. Биздин атабыз, папасы, атасы ыр жазат, чоң атасы да бүт чыгармачылык үй бүлөлөр. Ошол неберesi да. Анан чоң атасы аябай макалалар жазчу, ыр чыгарчу. Келген сайын, шаарга келген сайын ушундай редакцияларга бүт макалаларын берип, бүт ушундайларда жүрчү да.
Анан балким ошонун барбы баламда эми азыр орускасы окуганга байланыштуу мындай бирдемелерди уйкаштарды жазат аябайчы. Анан тиги ошо экинчи дил баян деп сочинениядан бирдеме жазып келгиле десе аны ошондо өзү эле 2 сап кетиптир да анан кийин улап 3 барак сочинение жазыптыр. Тамсил басня экен, тамсил 3 барак. Эми эле уйкаштыктар сонда деп эми эле досум интиптер анан дос дегендей болуптур да азыр унутуп калдым. Анан ошо көтөрүп алам жумуштагы кесиптештериме алып барып көрсөтпөйм ушинтип деп сүйүнөсүң да ар бир балаң ийгилигине ушинтип балам жазыптыр эми окусаң десем Азамат бул котормочу да болчу да экен кийин ушинтип өстүрүшүңөр керек экен дейт. Анан эми буюрса эгерде актер, режиссер болом десек, сөз экөөбүз ата энеси, экөөбүздүн атасы да мен да колдойм буюрса. Эң сонун. Ал эми өзүңүзгө каралсак, негизи сизге театрда көбүрөөк мындай иштеген жагабы, роль аткарган жагабы же кино жаатындабы? Негизи биз театр актер болгондо мага жүрөгүмө театр жакын да, баары эле театрдын күн эртең менен барып кадимкидей иштейбиз, айлык алабыз, эң байланып иштеген жерибиз театр. Мен ушу айтпайм, Бишкек шаардык Арсен Өмүралиев театрында иштейм. Ал театрда Кыргыз Республиканын эл артисти Арсен Өмүралиев өзү түздөгөн, өзү ачкан, өзү мени кабыл алган. Ошол киши мени өзү кабыл алып театрына. Ал кезде ошо биздин театр шумдук театрлардын катарын толуктачу да. Шаар мэриянын балансындабыз да. Аябай биздин театрды колдай, аябай кире албай. Мен да ошо студент кезде эле шаардык театрга алыш кыйын, кириш кыйын дегенден ошо Арсен агай өзү жактырып, дипломдуу работабызды көрүп, спектаклибизди өзү чакырып, кайра экзамен алып, өтүп ошентип агайдын колунда 4 жыл иштегенен агайыбыз жүрөктөн каза болуп калды. Бирок ошол күндөн ушул күнгө чейин ошо бир эле театрда тармакта иштеп келатам. Буюрса биздин театрда көп жакшы спектакльдер, жакшы көптөгөн фестивалдарга бардык, көптөгөн жерлерди көрдүк. Ошо мага театр жакын, образ. Кинонукучу кинода эле кыйын, бирдей экөөдөн канат да, экөөтөн бир канатың жок болсо уча албайсың дегендей экөөтөн канат. Колдон келсе экөөтөн алып кетиш керек да. Анан эле театрдан тирүү организм да. Азыр ойнодум, бүттү. Эме ойун бере албай калсаң эме каласың. А кинодончу мындай дубльдер тартылат, анан тартылып жакшысын алат да, чаптапчы. А кино театрда андай эмес да. Ошон үчүн аябай даярданышка репетиция, спектакль астына чейин келип, бир күн репетиция, түшкө чейин репетиция, прогон, технический прогон ушинтип атып чыгат да. Ошо театр деген тирүү, живое общение эл мененчи. Бизде камерный театр демеле алдай албайсың да. Ошон үчүн мага театр аябай жан дүйнөмө жакын. Ал эми ошол театр деп калбадыңызбы? Театрдагы эң алгач ойногон ролуңуз эсиңиздеби? Ооба, театрда мен эң биринчи ойногон ролум театр. Мен студент кезде окуп жүргөндө Нарында 2-нчи курс кезинде Кайрат Иманалиевдин Курманжан датка спектаклин сценарийин жазганда, ошондо спектакль коюлуп, Нарын музыкалдуу драма театр Муратбек Рыскулов, ошондо студент Замир Соронбаев коюп, студент мен каникул кезге барып, анан эми театрга бара бересиң да, театрдын тармагында болсоң, анан барсам ошо спектакль чаарына бир 10 күндөй жетпей калыптыр да. Анан эле агай ошо Курманжан датканын жаш кезин берип атпай ойнобойсуң. Анан мен коркуп кеттим өзүм, 2-нчи курс болсоң, эми сахна ойной элесиң, студент эмне этюд, кичине отрывоктор менен чыгып жүрөсүң 1-нчи курстан, 2-нчи курста ошодан агай деп 1-нчи курс бүтүп барган кезим экен. Анан ойнойсуң, коркуп кетме элеңде, ойноп десем, эмне окуп жүрөсүң, давай ойно деп жаш кезин берип койду да. Анан ошон Тамара Жумакаева, эл артист, Кыргыз Республиканын эл артисти, ал киши азыр каза болуп калды, ал киши. Анан ошо киши Курманжан даттан ойнойт, мен жаш кезин ойногон. Ошондо ойногом, ошол спектакль азыркыга чейин эсимден кетпейт. Ушундай өзүм бактылуу сезип, учуп, эми кандай ойногомду эле билбейм. Бирок жакшы эле ойногом. Мен жаштыкка ал кезде 2-нчи курс жаштыгымдан көрүп алып, анан ошо биринчи алгачкы ойногон кино дедим, театрда ролум ошо Курманжан даттан жаш кезин ойногом. Анан эле дипломдуу работалар ойноп, анан эле театрга келгенде биринчи ролум эми биздин театрда деген кандай жомоктордон баштадым. Жомоктордон баштап, азыр чоң ролдору, эми азыр эми чоң артист болуп калдык эми театрда бизден жаштар болуп кеттик. Улуулар бизде эми чоң артист деген кандай эми чоң десе элдер ойлоп калсын, бул чоң бол өзү эми болуп калыптыр, звезда дебесин, бирок мындай театрдан эми улуу поколение биз болуп калдык.
Ошо анан тиги азыр бизде 2-3 поколение жаштар бар. Жаңы бүтүп келген, ушу Манастан бүткөн балдар иштейт театрда. Бейшеналиевадан бүткөн, театр училищедан бүткөн балдар иштеп, коллектив азыр бизде бир 30 актер менен толукталып турабыз, ошо. Өзүңүздүн жеке шакирттериңиз да барбы? Мен шакирттим сабак бербейм, мен ушу мындай кээ-бирлерде болот го, ушу педагогия жагы мындай далалат эле кылбаптырмын, билбейм, бирок мен окуганда Гүлшара Дулатова эжеден окугам, Советбек Жумадылов агайдан, эң кыйын режиссер Бобек Ибраев деген агайдан акыркы курсу биз болдук. Училищени окугандан, училищенин кызыл диплом, артыкчылык диплом менен бүткөм, аябай окугам чын эле. Анан эле негизи театрга да калуу сунуштар болгон. Ошондо мындай кызыктай айлык аз, бир кызыктай учур болгондо окуп театрга окуп бүтүп барсаң, театрларда айлык илагаларлык дегендей да. Анан болуп эле чыдап, иштеп ушуга келдик. Анан билем, ошого балким ошондой кылсам да балким тарбияламак. Бирок шакирт жок, бирок мен мындай жаш муңдар келе атпайбы? Болгон мындай сынымды, кандай андай мындай көз караштарым болгон, кандай көрсөм спектакль репетиция болгон айтам. Кеп кеңештеримди дегендей, ошо кыздар угат. Ошо эми ал деле эме болсо, мындай шакирттерди, ошо бизди көрүп өсүп келе атышат. Биз аларды көрөбүз дегенде, алардан да алыш керек дегендей, ошентип жардам берип келебиз. Эгерде Гүлжамал айым актриса болбогондо ким болмок? Актриса айым болбогондо мен деген бир көп айтып калат да, эми туугандарданчы. Мындай эме жерим бар да. Эшиктин оокатын кыйын жасайм да, мындайчы. Алып келген киши менен сүйлөшкөн, билбейм, дипломант болмок болушум керек да. Сүйлөшүүлөр жакшы, көп айтышат да. Негизи эл менен жакшы тил табышам. Баарлашым жакшы, бирдеме алсам элде мындай жакшы көнөт, мындай. Балким соодагер болуп кетмек белем, дипломант болмок белем, ушундай да болсом, мындай жөн калбайт болчушум керек да. Жакшы ийгиликтерди жаратмакмын. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушу менен соңуна келип жетип калыптыр. Сизге көрөрмандар үчүн сизге эркин микрофон суналам. Бир биздин досубуз Элмирбек Иманалиевдин бир жакшы ырсаптары бар. Өйү болбай көчөлөрдөн эшиктен, ыңааласын аристелер бешиктен, жан жыргаткан таңдар атып кечкирсин, жалгыз жастык эки баштан эскирсин. Көркү болсун комбайна талаанын, көрсөтпөсүн танкалардын караанын, безилдетип чегирткесин, бакасын, эркин күндөр жашасын деп ырсаптар айткандай, өлкөбүздө тынчтык гана болсун, элибиз айдан аман жылдан эсен болсун. Мына жаңы жыл келе жатат, бир нече күндөрдөн кийин жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун, токчулуктун, молчулуктун жылдары болсун. Силерге тунук эфир, силерге да ийгилик, көрөрмандарыңар көп болсун. Ошо аманчылыкта, ден соолукта ушинтип жүз көрүшөлү. Чоң рахмат, келип бергениңизге чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен чоң экран программасында мен Азиза Карыпбекова, ошондой эле белгилүү актриса Гүлжамал Мамытбекова болду. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта болуңуздар.